Элтер телеканалы азыркы абактардагы жашоону көрсөтүүнү улантат. Буга чейин биз сиздерге абактагы жашоону, андагы соттолгондор азыркы учурда иштеп, айлык маяны алып, кадимкидей башка режимге өтүшкөндөрүн айтып бергенбиз. Негизи эле жаза аткаруу мекемесинде жазалоочу камералардан гана турбайт. Маселен, соттолгондор ооруп калса, алар үчүн атайын ооруканасы дагы бар. Бүгүн биз дал ошол номер 31 мекемеге, тагыраагы Кыргызстандагы түрмөлөрдүн ичиндеги борбордук оорукана болуп калган соттолгондордун ооруканасына келдик. Бул жерде атайын коопсуздугубуз үчүн ушундай сыртыбыздан кийишибиз керек. Анткени бул жакта кургак учуктан баштап ушул сасык тумоонун оор түрү болобу, бардык түрүнө чейин ушундай ооругандар кармалат. Азыр биз ушул ичине кирип, андагы оочо, өзгөчө жашоону чагылдырып бергенге аракет жасайбыз. Азыр айтып өткөндөй эле, эң алгач ушул өзүбүздүн коопсуздугубуз, андыктан сыртыбыздан ушундай кийимдер жана ошондой эле бет кап дагы тагынышыбыз керек. Бет кап тагыналы. Ар кандай илдеттин алдын алуу үчүн колубузга медициналык кол каптарды да тагалы. Операторум, келиңиз. Операторум дагы өзүңүзгө сактануу үчүн форма кийиңиз. Элдик каналдан 31 мекемедеги ооруканадагы оочо, өзгөчө жашоону көрүңүз. Биз бүгүн сөз кылчу абак түрмөлөрдүн мекени аталган Чүйдүн Молдовановка айылында жайгашкан. Гектарлаган чоң аймакты ээлеген түрмө жогоруда айтылгандай соттолгондордун жана тергөө абагындагылардын шыпааканасы. Мында ушу тапта 150дөн ашык соттолгон бейтап дарыланууда, бирок бул сандар такай өзгөрүп турат. Анткени бул абакта соттолгондор айыккан соң өз абагына которулуп, ордуна улам жаңысы келип кошулат. Курс лечения алдыңыз. Саалап малап жок. Кызматкерлер жакшы эле. Дарылануу жакшы эле болуп калдыңыз, Всё понятно. Абактын эң кооптуу жайы кургак учук бөлүмү. Мында бир эле убакта эркиндигинен да ажырап, деми да азая баштаган соттолгондордун саны 50дөн ашат. Бирок бул сандар арттагы 10 жылга эле салыштырмалуу 5-6 эсеге азайган. Маселен, азыр абактагы кургак учуктун ачык формасы менен ооругандардын саны 10го да жетпейт. Кургак учук ылаңынын ачык формасы менен ооруган бейтаптар оочулонгон палатада кармалат. Аларды кароодо дарыгерлер талап кылынган бардык гигиеналык эрежелерди кылдат сакташат. Анткени бир эле ката коркунучтуу ооруну жайылтып жиберүүчү себепчи болушу мүмкүн. Аныктаса болот да, кээ бирөөнүкү багы жеңил форма менен келет, кээ бирөөнүкү оор форма менен келет. Анан биринчи келген соттолгондордо эми бул биринчи оорулуу, анан дагы соттолгон болгон үчүн буларда баягы ооруну кабыл алуусу мындай оор болот да. Мен соттолсом, анан дагы кургак учук менен оорусам деп баягы кандай десем, баягы стресстин үстүнө кайта экинчи стресс кошулгандай болот да. Кургак учук оорусу соттолгондор үчүн эң оор сокку болоорун, ага кабылгандар көпчүлүк учурда илдетин кабыл алгысы келбей, дарылануудан баш тарта турганын бөлүмдүн башчысы айтып берди. Бирок алардын абалын жакшыртуу дарыгерлердин милдети болгондуктан психологиялык көмөк менен ынаандырып олтуруп, дарылоого макулдук алышат. Биринчи күнү келет, келген күндөн баштап аябай көп сүйлөшөсүң, көп убакытты баягы талап кылат да, биринчи көндүрүшүң керек. Анан багы көбүнүкү мисалы келгендер сразу дароо эле айтып башташат. Мен чыгам жакында сырттан дарыланып алам, сыртта жакшы карайт деп. Жок, бизде дарылануу сыртта кандай дарылар дарыланса, дайындалса, бизде деле ошондой. Биз жана улуттук фтизиатрия борбору менен тыгыз байланышта иштейбиз, бир протокол менен иштейбиз. Көбүнчө азыр жаш балдар келишет да, анан эми алар келечеги астыда да багы алынган багы соттолгондун убагы бүтөт, баары сыртка чыккандан кийин сени мындай күтүш керек, ата-энең күтүп атат, анан дагы баягы жашоо сырттан улантышың керек деп ушундай жолдор менен көп сүйлөшүлөт да. Жаш курактары азыр менде эң жаш соттолгон бейтап бар, эми азыр 2007-жылкы жаш. Анан эң улуусу 46-жылкы ушундай. Ал эми соттолгондор келип түшкөндөгү биринчи кадам ушул жерде болот. Мында алардын кан анализи алынып, өпкөсүн тарттырып, УЗИге түшүп,
анан дарылоону башташат. Кыргызстандагы бардык түрмөлөр бир тартипке келгенине анык далил ушул мекеме боло алат. Анткени мында бардык абактан келген соттолгондор бар. Ага карабай баарынын ырдаган ыры, тартиби бир. Кыргызстан, Кыргызстан, койнун менен, Кыргызстан, Кыргызстан, койнун сени бекторо. Биз буга чейин көрсөткөн башка абактардагы тартип бул мекемеде да орногон. Бейтап болгонуна карабай таң заарда ойгонушуп, кадимкидей кадамдап патриоттук ырырдашат. Алардын таңкы жана кечки текшерүүсү ушундай ыргакта өтөт. Берилген дары-дармектер өз убагында ичилиши керек. Мекеменин ички күн тартибин толук сактайбыз. Биринчиден тазалык. Мекеменин ички мыйзамдарына жана талаптарына ылайык жаза өтөйсүздөр. Ооруканада аракечтик менен баңгизатка көз карандылар өзүнчө кармалат. Башка бейтаптардан айырмаланып, бул жакка соттолгондор өз арызы менен келишет. Өмүр менен ден соолугунду алган бул эки зыяндуу адатка кабылган 15 киши башкалардан огучу Айкөл реабилитациялык борборунда дарыланышат. Допустим, как сейчас я знаю, что я болен алкоголизмом, и я усиленно над этим работаю, я стараюсь выздороветь. Ден соолугумду өзүмдөн эми соо жүргүм келет да, мен өмүр бою анысы деле жарым жашоом өтүп кетти. Баңгизатка, арака деген бул адамдын малай кылып өткөн адамдычы. Адам аселе буга көз каранды болуп калат экен, зависимый болуп калат экен. Мен кадыр абакта отурсам дагы өзүмдү өзүм жакшы болуп сезип атам да. Кандай айтсам, эми өзүмдү мындай счастливый адам катары көрөм да. Абакта отурсам дагы ошол счастливый болуп, эмнеге ушундай болуп атат? Кандай болуп? Көрсөм мен өмүр бою баңгизатка, анан арака эмет алданып жүргөн экенин да. Кылмышты кылып коюп, анан бияка келгенден кийин адам баласы ойлонот, бирөөнүн семьясы калды, бирөөнүн апасы калды, бирөөнүн бир туугандары калды. Баарыбыз ойлонуп, баарыбыз эле бияка чечим чыгарып туруп анан келебиз да. Өзүбүз эркин менен заявление жазабыз, бияка барам Айкөл деген программага бар экен деп угабыз бири-бирибизденчи. Жактан анан өзүбүздүн ыктыярыбыз менен келебиз да, бияка бизди бирөө зордуктап, зомбулап, түртүп, ошол жака баргыла кеткиле деген эметпейт. Биз чечим чыгарып анан келебиз да, бияка мен тыштагы элем. Мен ушундан кутула албай койдум, ушул эле тоскоолдук кылат менин жашоомо деп үчүн анан келгенден кийин уже калганын бияктан программасын сиңдирип алабыз. Өкүнөм да ушу баңгизатка ушу кул болуп калганыма, арака кул болуп калганыма өкүнөм, бирок алдымда деле жашоом бар. Калган жашоомду деле адамча канча миллиондогон адамдай жашагандай эле жашап кетсем деле мен үчүн ал чоң батырлык болот да. Тыштай албай өтүп кеткенми деп аткам, мен тыштай албайм го ушуну, ушу менен өтүп кетем. Өткөн мындай чоң достор канча болду. Өлө жок азыр, мен курактуу жок. Алла Таалам мени сактап, Алла Таалам билет да тагдырыбызды. Сактап койду мына, мен азыр эртең менен көз ачканыма шүгүр деп ошого сүйүнөм да. Мен вообще андан кутулуп, ушуну мага бергеничи Алла Таалам. Борбордо эң улуусу 50-гө таяса, эң жашы 30-да. 12 жашынан тарта ичимдик иче баштаган каарманыбыз анын артынан 3 ирет соттолуп, акыркы мөөнөтүн 2017-жылы каракчылык беренеси менен алган. Түрмө системасы алмашкан соң каалагандай ичимдик киргизгендер жоолуп, эми чындап бул адатты таштадык дейт соттолгон Жаран. Азыр бул жакта Айкөл Атлантис деген реабилитационный центр. Бул жака ошо өзүм тааныштарым мурдагы чогуу ошо ичип чегип жүргөн тааныштарым бул жака келип, окуп, мындай трезвый болгонун көрүп, алардын кеңештерин угуп, мен дагы келгем бул жака. Былтыр 2025-жылы, то есть быйыл март айында келдим контракт менен. Азыр Кудайга шүгүр, мен дагы мына 8-9-10 ай болуп атат, уже ичпейм, чекпейм. Мынтип койдум десем болот. Түрмөдө эркиндик жок, бирок убакыт көп.
кадимки сырттагылар колдончу уюлдук телефон, интернет желеси жок. Азыркы түмрөдөгүлөр бар убактысын эмгекке, кызыгууга, сабакка жумшашат. Каарманыбыздын эркиндиги чектелгени менен таланты эркин. Абактын муздак дубалындагы сүрөттөрдүн көпчүлүгү ага таандык. Бул жактан башка мекемеде сүрөттөр бар. Баягы аукцион деп ошол жака да сүрөт тартканмын. Кожоюн күткөн мышык деген сүрөтүм бар. Ал менин жумушум. Ошол мышык кожоюн күткөндө мен дагы өзүмдүн жараткандан жардам күтөм. Эми комнатада үйдө калып кеткен мышык ээсин күтөт. Ээсинен башка эч ким аны боштондукка чыгара албайт. Мен дагы бул 9 жылдын ичинде көп нерсени көрдүм. Тааныштарым бар болчу, акчам дагы бар болчу. Эч ким мисте жардам бере албады. Ошон үчүн мен Кудайдан жардам күтөм. Ошону чагылдырдым мышык менен. Түрмөдөгү оорукана 2016 жылы бардык шарты менен курулган. Ал оорлардын түрүнө жараша 8 бөлүктөн турат. Мында дарылангандардын жанында күн бою күч кызматкерлери коштоп жүрөт. Ооруп калгандан да сырткары булар соттолгон болот ба? Соттолгондорго режимден күнүнкү тартип, күнүнкү ушу дарылоо мекемесинде жүрүп, өзүн алып жүрүү тартиптери дагы күчөтүлгөн режимде болот. Анткени жанагы ар бир больной, ар бир жаран бейтаптын жанына бара калып, кандай болуп калдың, кандай дарыланын негизи кандай болуп атат, өзүңдү кандай сезип калдың деген элементарный суроону бериш үчүн биздин жаныбызда сотрудник болуш керек. Ал жок, биздин дарыгерлер напрямую түпсүз басып бара албайт. Мисалы сырттагы гражданкадагыдай болчу. Ошон үчүн биз ар бир мекеменин, ар бир отделениянын өзүнүн постунда сотрудниктер бар. Мекемеде дарыгер болуп иштөөнүн өзү оор. Сырттагыдан таптакыр айырмаланат. Анткени дартына даба издегендер жөнөкөй бейтаптар эмес, кайсы бир кылмыш үчүн качандыр бир эркинен ажыратылгандар же тергөө жүрүп жаткан кылмышка шектүүлөр. Ар бир врач, ар бир дарыгердин, ар бир медсестра, ошо фельдшерлердин жанында көзөмөлдөгүчү бизде өзүбүздүн сотрудниктерибиз постоянно болуп туруш керек. Кароо убагында, укол сайып аткан жеринде, капельница коюп атканда дагы ошо көзөмөлдө жанында постоянно биздин жаныбызда сотрудниктер болуп туруш керек. Анткени булар жарандар болгондуктан сырткары булар соттолгон. Ар бир өзүнүн соттолгондун өзүнүн статьясы бар. Ошо статьясына жараша жанында сотрудник болуп туруш керек да. Биздин ушул дарылоо мекемебизге курагучукка каршы көбүнчө басым болуп келет. Анткени ар бир ооруган бейтап сырттан келип биздин мекемелерге жанагынтип айыпталуучу болуп убактылуу кармоо жактан да келип түшүп калган убакта жөтөлүп калат, ооруп калышат. Ошону дифференцировать этип, мисалы салыштырмалуу жүргүзүп, ошол жүргүзүү анализдери чыккыча убакыт талап кылат. Ошол убакыт талап кылгандан соң анализдери кандай, изилдөөлөр кандай жыйынтык бере турган болсо ошого каршы карата биз бөлөбүз да. Курагучук барбы жокпу аныктайбыз. Түрмө бул жөнөкөй эле сөз эмес. Бир күнүң бир жылга тете болгон жай. Адамдын ички да сырткы да дүйнөсү сыноодон өтө турган жер. Күн бою темир керебетте олтуруп убакыт өткөргөндөрдүн арасында түрмөлөрдөгү мурунку ана башчы да бар. Белгилүү кримтөөлдөрдүн бирин жаандап жүргөн бул соттолгон жаран азыр ооруканада жарааты менен алышууда. Положенистин жанында жүрчүмүн өзүм. Положенист айтып эме алган нерселери кылып тийип болуп. Анда ошо мурун положенист болушу бир эмени карап эме башкарып эме турган эме болчу. Ал моментте ошо эме алганда жанына жүрүп ошо отурган эме алганда сырттан айтат эле положенист могу жакта эме наша же дагы бир эме турат, ошону алдыртып киргизип эме кыл дейт эле. Ошондон кийин сырттан врачка же дагы дос балаларды айтып эме алып сүйлөшүп эме алып ошону СИЗОнун ичине киргизип эме болчумун. Анткени ошолорду кайра базар деп коет эле мурун. Ошол жактан элдер сатып алып эме болчу. Ошонун акчаларын кайра чогултуп, положениске берип, кайра эме алып. Абактын ичинде эле? Абактын ичинде эле. Кадимкидей эле аны колдонушчу сатып алуу? Сатып алып эле чегип эме колдонуп эме болчу. Телефондор бар эле? Телефондор бар болчу мурун. Телефондор бар, ошо ким кааласа өздөрүнүн эмеси менен сүйлөшүп эме алышы эле ошо. Сен мындай аласың, тигиндей аласың деп туруп эле бул, например, мурун мошенничество менен кирип, ошо наркотик менен кирген же жаш баланы, жаш кызды износ менен кирип эме алгандар да ошо
Анын сыртында акчасы барбы, жокпу, неме кылат, анысын эме кылбай эле городскойго, людскойго коесуң деп эле койдуртуп эме кылышчу ошо. Акча жок тиги бул эсе уруп салып эле ошо жок коесуң деп. Ошондой кыйнап эме кылышчу. Бул соттолгон жаран мурункудай атын, аброюн эмес, адал эмгекти ойлойт. Айыгып абактан чыккан соң балдарына, бүлөсүнө тирик болууну самайт. Сыртта ошо кругта жүрсөң дагы, сыртта жүрүп эме кылганда дагы, үйдөн чалып эме болсо дагы жок бош эмесмин же бир жака кетип калып, азыр деп туруп эле кетип калып, ошондойлор эме болуп, ичинде болсо үйдөгүлөр звонок кылып атса, апамбы же атамбы же келинчекпи же баламбы чалып эме болсо дагы, башка жакта бир жерде сүйлөшүп эмеде отурсаң, телефонго көңүл бурбай эле, албай эле же өчүрүп коюп, бош эмесмин деп туруп жазып коюп, дальше бияктын жашоосу менен эме болуп. 2020-да балам каза болгон. Ошондон кийин анан мен бүт жактан идеялардан бүттөн отказ берип эле уже үй менен сүйлөшүп болгонда апам айтты, эмне болду? Эми положениясында жана братан, общак тиги бул деп жүрүп, эмне болдуң, балаңды жеп бүттүңбү? Ошол жакта отура берем дальше эме болду. Анан кийин ошодон кийин бүт жактан эме болуп отказ берип, уже чыккан немесине үйдөгүлөрдөн кечирим сурап эме болгом. Болду, мен мурунку жашоону токтоттум, жаш болупмун, алданыпмын деп. Кыргызстанда кара дүйнө деген түшүнүк жок кылынгандан тарта ага аралашкан жетим жесирдин карапайымдын нанын тартып жеп, бала бакыраны аеосуз кыйнагандар четинен жазасын ала баштады. Кыңыр иштер бат эле коомго ачык болуп чыгып, эл баарын өзү иргеди. Мына ушул кара дүйнөнүн төбөлү делген Камчы Көлбаевдин жанында жылдап жан сакчы болуп жүргөн бул каарманыбыз да сизге жат эмес. Андан бери көп жыл өтүп кетти, унутулуп калган нерселер менен. Өкүнөм азыр ошол нерсе азыркыдай акыл, азыркыдай болсо ошол нерсе болбойт эле да, эми акыл эс. Кылмышка шектүү ушул жылдын сентябрында Москвада кармалганын эсиңизге салалы. Азыр ага кылмыш жана жаза кодексинин 207-беренеси каракчылык боюнча тергөө иши жүрүүдө. Тартип үйдө да керек да. Эми бул мамлекеттен чоң семья да. Мамлекетте 8 миллион өзүнүн атасы, өзүнүн энеси бар. Ата журттун ичинде жашап аткандан кийин гражданбыз, ар бир семья баарыбыз ошол үй бүлөнүн бир мүчөсүбүз. Анан эми үй бүлөнүн ичинде деле бейбаш уулу болот дегендей, бирөө акылман чыгат, бирөө окумуштуу чыгат. Ошонун жашоо ошондой түзүлгөн нерсе экен да. Анан эми азыр айырмасы асман менен жердей. Бул чоң өзгөрүү деп ойлойм да. Эми коом өзгөрүш керек эле да. Бул нерсе болуш керек эле да. Бүгүнбү, эртеңби же көчө күнү все равно болуш керек эле. Анткени биз ошондой коомдон артта калганбыз какой-то момент. 10 жыл, 15 жыл, может. Но Европа бөлөк цивилизационный үйлөр, мамлекеттердин жашоосуна биз эми кеч болсо да бирок келе атабыз. Мен ойлойм, Кыргызстан жашоосу мындан да жакшы болот, тартип. Кезегин күткөн соттолгондор түштөнүүнү күтүшүүдө. Аларга тамак ашы дарыгердин көзөмөлү менен берилет. Бүгүнкүгө эттүү шорпо, экинчи тамак, нан жана шире. Эртеменге ушу каша берилет, диетичный, рисовый, гречка менен, жумуртка берилет, сливочное масло берилет, сахарный чай берет, молочный чай берет. Обедке шу биринчи, экинчи болот, приловка, шу экинчиси макарон. Нандар дагы свежий, жакшы шу жерде эле келет одан. Тамактар жакшы Ужинге рагу берет. Ар кандай тамактар берет эми. Жакшы да өздөрү шу жерде жашайт экен. Мисалы азыр обедке сухарь кучу атасыздар го, эртең обедке деле ушуну ичесиздерби же мындай разный? Жок, алмашып турат өзү. Күнүндөгүчү. Бир күн мындай болсо, бир күн башкача. Борщ. Жаза аткаруу кызматынын 31-мекемеси ушул абал менен иш алып барууда.
Мурда түрмөдөгү эс алгысы келген соттолгондордун санаторийине айланган жай эми чындап бейтапкана болуп, ооругандар гана жиберилет. Оорулуу эмес кишилер деле келип, эс алып кеткени келип, ушундай жагдайлар болгон. Буга мурунку жетекчиликтер көп кош көңүл мамиле жасашкан. Ошонун негизинде 7 ай 8 айдан бери тартип төрагабыз Чыңгыз Эргешбаевич Кожошовдун талабы менен, тапшырмасы менен алардын баардыгы жоюлуп, бүгүн закон менен мыйзам чегинде баардык иштер алып барылып, реалдуу оорулуулар, бейтаптар келип атышат азыр. Түрмөлөрдүн ооруканасына айланган жайдагы тартип ушундайча өзгөргөн. Абактагылар бул жака келбей, ден соолугу чың болушун, өз түрмөсүндө жазасын өтөөнү каалашат.